Кесиптештер, мен алдымда сүйлөгөн кесиптешим Жусупбектин сөзү эмнегедир мен ойлоп атам ишке ашат. Коррупционерлер жаза колдонот. Өзүнүн тийиштүү чаралар жетет ага. Ошондой болгондо коомубуз тазаланып кетет. Бул жакшы нерсе да. Мен кошулат элем. Жусупбек иним айткандай, чындыкты айта турган заман келип калды, айтыш керек уялбай эч кимге. Биз чындык айтканда бирөөгө кастык көрсөтпөй, душман болбой, мамлекетибиз өнүгүп кетсин, оңолуп кетсин деген максат менен айтабыз. Урматтуу кесиптештер, Жогорку Кеңеш өлкөбүздөгү эң бийик даражадагы мамлекеттик бийликтин тармагы, бир өзгөчө булагы, бутагы деп айтсам адашпаймын. Президенттин шайлоо эрежесин, өлкөбүздөгү мыйзамдарды эң негизги баш мыйзамды өзгөртүү киргизгенге кабыл алууга бул түзмө-түз биздин милдетибиз. Демек биздин ордубуз өтө бийик. Бирок акыркы учурда биз жоготуп атабыз көп нерсени. Бир жылдын ичинде, 1,5 жылдын ичинде 10га жакын депутат мандатын ар кандай себепке байланыштуу тапшырып кетишти. Бир экөө дагы подходдо, мына жакын арадагы бошойт. Мен 5 жыл депутат болуп шайланганмын. Элим ишеним көрсөтүп, ушул даражага жетип, мен 1000 мертебе ыраазымын элиме. Мындай болгон эмес. Жаз десе эле чуркап барып жазып кетип калып. Эл ишеним көрсөткөндөн кийин аягына чейин иштеш керек. Таза иштеп, аракет жасаш керек да. Айтылган убадаларын аткарыш керек. Сөзсүз эле оппозиция болбой, балким позиция болуп туруп, ошол мектептерде башка нерсеге маселе көтөргөнгө ушул жерде милдеттүү. Анан коркуп эле мен бирден болсо мени камап коет деп коркуп, андай депутаттыкка барбаш керек болчу. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Мен ойлоп атам, бул биздин өзүбүздүн күчүбүздүн жоготуу деген көрсөткүчү. Жогорку Кеңеш андай болбош керек эле. Бул жерде жетекчилеринде бир тийиштүү сөз бар да. Бул бир гана төрага жана орун басарлар эмес. Фракциянын лидерлеринде мындай жетишпестиги бар. Чогуу сүйлөшкүлө. Орусча айтканда переформатирование всегда возможно. Оно даст положительный результат. Бирок бул жерде карама-каршылык президентке же өкмөткө деген маанинде айтылган жок. Биз Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн көтөрүш үчүн биз ушул жерде өзүбүздүн күчүбүздү бириктиришибиз керек деген маанинде айтып атам мен. Бул жерде жаман ой жок. Урматтуу кесиптештер, мен бир-эки маселе боюнча бүгүн айткым келип атат. Эки маселе боюнча. Биринчиси, биздин кесиптешибиз, бүтүн Кыргызстан фракциянын жетекчиси, көрүнүктүү кыргыз саясатчы, белгилүү мамлекеттик ишмер Мадумаров Адакан Кимсомаевич жөнүндө 28 март күнү Сатарбек уулу Мирбек аттуу сот кылмыш ишин карап, өзүнүн өкүмүн чыгарды. Эки кылмыш боюнча Адахан Мадумаров күнөөлүү деп табып, бирок мөөнөтү өтүп кеткенге байланыштуу жазасыны койгон эмес. Ушундай чечим болот юриспруденцияда. Ушул жерде биз башынан айтканбыз. Мөөнөтү өтүп кеткен кылмыш болгон күндө деле кыскартыш керек болчу, козгош керек болчу кылмыш ишти. Ал эми тарыхта, юриспруденцияда сот практикасында биринчи жолу болуп атат. Күнөөлүү, бирок жаза колдонбойбуз деген. Андай болбойт. Бул эч кандай юридический илимге туш келбейт да. Бирок чечим кабыл алыптыр. Аз болгонсу. Кылмыш процессуалдык кодексте 359-беренесинде так жазылган. Ушундай мөөнөтү өтүп кеткенге байланыштуу иши кыскарып жаза колдонбосо, эркиндикке чыгыш керек деп жазылып турат. Чыгыш керек. Бирок сот айтып атат, күчүнө кирмейинче чыкпайт. Ал жерде мыйзамда күчүнө киргенге чейин же кире электе деген жазылбайт. Бошотуш керек. 6 ай камакта отургузуп камакта, анан аягында жаза колдонбойбуз деген бул кандай сөз? Ана бир ай эмне берет экен? Же Мадумаров чыгып туруп эркиндик эртең элди дүрбөлөң кылып көтөрүп, мени бошоткула деп чыкмак беле? 60га жакын киши мындайга барбайт го менимче. Кичине акыл эсмен болуш керек. Анан ошол сот орозо кармайт имиш. Кандай орозо болот экен мен билбейм. Ушул мыйзамды так жазылган, кара менен акка жазылган мыйзамды сот окуган эмес, аткарган эмес. Демек бул сыйлабагандык, бийликти сыйлабагандык, мыйзамды сыйлабагандыгы. Урматтуу кесиптештер, көпчүлүгүбүз ушул жерде отургандар юридикалык бөлүмгө тиешебиз бар. Билимге, дипломдорубуз бар, тажрыйбабыз бар. Мыйзам бузулду, башынан эле бузулган. Түшүнүп турабыз баарына. Көпчүлүк ушул жерде жазгандар 75 депутат кол коюп, жанагы камактан чыгарылсын деген кайрылган сотко. Чыгара бер, соттой бер каалаганда. Бирок чыгарып койчу деп. Кардиостимулятору турат деп кайрылбадык беле? Сот арында тоготкон жок. Көңүлгө да алган жок.
Бул өтө мындай өкүнүчтүү нерсе. Экинчи кылмыш ишти уксаңар такыр акылга, эч кандай акылга туура келбейт да. 9 жыл мурда бир киши акча бериптир ушул партияга. Андан кийин мен депутат болмокмун. Депутаттыкка партия өткөн эмес. Ал киши каза болду, өтүп кетти наркы дүйнөгө. Дагы бирөө келип туруп, ал акча меники болчу эле, мына ксерокопия бар деп, ошол ксерокопия менен кылмыш иш козгоп, күнөөлүү деп таап атат. Бул эмне деген сөз? Муну айтпасак болбойт. Мен эгерде Модумаровду ошол 2009 жылдагы протоколго күнөөлүү деп тапсак, анда ошол жерди Тажикстанга кайтарышыбыз керек. Ушунчалык тупой болобузбу биз? Себеби карта боюнча соттоду далилденип берди. Ал жер Тажикстанга таанымал жер. Анан президенттин тапшырмасын аткарган. Эми калыстуу үчүн айтыш керек, биз берген жана ал милдетинен ашык чыккан деген беренеге айландырды. Чыккынчылык жок. Сот ушинтип тапты. Эми урматтуу, мындай деп айтатырмын. Мен пикирим, соттор тергөө эчеге эле Адахан Модумаровдун үстүндөгү козголгон иштерди кыскартмак. Бирок алдын ала президент жана жогорку даражада иштеген кызматкерлер айтып койгон. Бул чыккынчы, бул кылмышкер деп. Алдын ала өкүм чыгарып койгон. Анан, конечно, сот коркот да. Коркот да, кокустан мага сөз тиет депчи. Көзүнө карасаң, көзү акыл эстүү. Кылган ишини карасаң, акыл каякта. Ошондуктан, урматтуу Нурлан Тургунбекович, сиз макамыңыз боюнча, кызмат ордуңуз боюнча, Кыргызстанда эки эң жогорку даражадагы кызматкердин бирисиз. Мен суранып атырмын сизден. Мүмкүнчүлүк колуңуздан келген аракеттерди толук жумшап, кесиптешибиз Адахан Модумаровдун тагдыры адилеттүү жол менен чечилгенге салым кошсоңуз, бул тарыхта калат, бул чындык үчүн күрөш болот. Мен сиздерден суранамын. Бул эч кимди милдет кыла албайт, бирок суранам. Экинчи маселе боюнча. Мына административдик реформа боюнча мен үчүнчү жолу айтып атам. Бул маселе Конституцияга ылайыктуу, 80-чи беренеге ылайыктуу, бир гана жогорку кеңешке таанымал. Бул биздин милдетибиз. Административдик территориялык реформа. Бирок президентти, мына Жусупбек айткандай, кайсы бир акылдуу юристтер башына айландырып, сен коркпо, пилоттук кыла бер деп коюшту. Пилоттук деп 214 айыл өкмөттү бириктирди. Ал пилоттук эмес. Ал массалык реформа деп аталат. Пилоттук деген эгер Мисыкөл областында же Баткен областында 2-3 айыл өкмөттү коштуруп, андан кийин ушуну карап көрөлүк, кандай жыйынтыгы болот экен, ошону пилоттук деп атат. Ал эми 20 февралда 230 айыл акмактар бириккенге байланыштуу 51 төрага кеңеш шайланды. Аз болгонсу Бишкек шаардык кеңешке дагы 100ге жакын депутаттар кошулат экен. Андай эмес. Мыйзамда так жазылган. Эгерде айыл статусу жоголсо, анда депутат мөөнөтү бүтөт. Эч кандай кошулбаш керек да. Жана Азиорлы пригородный Маевке кошулгандан кийин алардын депутаттары өзүнүн статусун жоготот. Мыйзамда так жазылган. Анан Кыргызстанда биз 90 депутат турабыз, жогорку шаардык кеңешке 145 депутат болот экен. Бул эмне деген сөз? Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде маселе бар. Мен каршы эмесмин, негизи реформа кылыш керек. Илгерки көптөн бери айтып атасыз. Бизде өтө көп айыл өкмөттөр, майда өкмөттөр, аны кошуш керек. Шаарды кеңейтиш керек, кошуш керек. Бирок баары мыйзам жолу менен кылыш керек. Бир гана талап ушул. Мен суранып атырмын жетекчиликте, парламенттин жетекчилигине. Комитет, мамлекеттик түзүлүш маселеси боюнча комитеттен. Киришели ушул маселеге, жардам берели, чогуу чечели. Эртең ушул мыйзамдар бизге келгенде ушул жерде чыр чыгат. Мен шайлоого барган, мени шайлаган шайлоочулар каршы болуп атат деп ушул жерден айтылган сөз чыгат да. Эгерде биз баарыбыз чогуу иштеп, бир багытта иштеп, бышырып маселени чечсек, эмне жаман болмок беле. Бул сунушту мен дагы кайталап коем. Муну урматтуу төрага, бул толук сиздин укугуңузда. Тапшырма берип, ушул багытта чогуу иштеп, чогуу президент менен кошо реформаны бүтүрсөк, менимче бул баарыбызга жакшылык болот. Көптөгөн маселелер өздөн өзү чечилип калат да. Урматтуу кесиптештер, ушул сунуштарды менен, ушул ойлор менен сиздер менен бөлүшкөн. Сиздерге чоң рахмат көңүл бурганга. Бирок айткан сөздү эске алып жүрүңүз. Рахмат. Рахмат. 6-микрофон.